Саламатсызбы? Жалал-Абад шаарынан болом. Түрк улутундагы жаран менен жарандык никеде жашап жүрөм. Кыргызстандын жарандыгын алып берсем болобу? Кандай кылсак болот? Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууну каалаган чет өлкөлүк 18 жаштан өткөн мындай эрежеге жеткен жарандар жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга атайын өтүнүч келтирсе болот. Бун үчүн Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамда бир топ мындай талаптар коюлган. Ал талаптарга эгерде жарандыкка мындай жарандык алуу үчүн өтүнүч бергенге чейин 5 жыл бою туруктуу Кыргызстанда жашаган болсо, анын ичинен акыркы алсак 1 жылда мындай сыртка чыкпаган болсо, эми бул 3 айдан ашык чет өлкөдө жүргөн болсо, мындай 3 айдан ашык жүрбөгөн болсо, демек бул туруктуу жашаган деп таанылат. Бул жерде мындай жашоого сиз айтып жатасыз, бул жерде жашайбыз деп. Демек бул жерде жашасаңыз, ошол мындай элдер менен кыргыз тилин билсе, жашоого мындай жашоо үчүн киреше булагы бар болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын таанып, аларды мындай сыйлоого милдеттенсе, анда сөзсүз түрдө бул комиссия карап чыгып, жарандык берүү маселесин чечсе болот. Ал эми сиз жарандык никеде жашап жаткан болсоңуз, сизди мындай расмий нике каттоодон өтүүнү сунуш кылам. Ал эми башка мамлекеттин аял жынысындагы жарандар Кыргыз Республикасынын жарандарына турмушка чыкса, аларга жеңилдетилген тартипте жарандык берилет. Ал эми мындай калган жарандар үчүн жалпы тартипте жарандык алуу каралган. Бирок ага карабастан мындай Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууну каалаган жарандар мындай расмий өтүнүч менен кайрылса болот. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамы 13-берене жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуунун шарттары. Чет элдик жарандар жана 18 жашка чыккан жарандыгы жок адамдар жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен төмөнкүдөй учурларда кайрылууга укуктуу. Арыз берген учуруна чейин акыркы 5 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашап турушса, 1 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 3 айдан ашпаган мөөнөткө чыккан адамдын жашоо мөөнөтү үзгүлтүксүз деп эсептелинет. Пикир алышуу үчүн жетиштүү көлөмдө мамлекеттик же расмий тилде сүйлөй алса, мамлекеттик же расмий тилди билүү деңгээлин аныктоонун тартиби жарандык маселелерди кароонун тартиби жөнүндө жобо менен белгиленет. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого милдеттенсе, жашоо үчүн каражат булагы болсо.